Сүлүктүдөн 150 чакырым аралыктагы Баткен шаарына чейин ташып келүү үчүн 1 тонна көмүргө 3000 сом кошулат. Башкача айтканда тургундар 8000 сом коротушат. Кымбат. 8 сом болгондон кийин элге жабыр да. Аны сатып алыштак эми 1-2 мешектен алып атат, бирок элге өтө оор бул. Былтыргыдай эмес да, былтыргы көмүр 7 сомдон болгон, 6,5 сомдон болгон. Көмүр деген эң Кыргызстандан чейин көп чыккан жер бизде Сүлүктүдө да. Анан Самарканддын көмүрү бар. Ушулар арзан болсо болот. Жыл сайын Сүлүктүдө 39 көмүр казуучу ишканалар 200 000 тоннага чейин көмүр өндүрөт. Бул жылы көмүрдүн баасы жылдагыга салыштырмалуу арзан. Былтыргы жылга салыштырмалуу бир кыйла арзан. Себеби дегенде шахталар иштеп мына быйыл азыркы мезгилде эле ушундай баа болуп калды. Анан ортомчулар ошол 5000 сомдон алып Сартан чыгарым Баткенге, Тажикстанга 6,5 миң 7 миң дегелерде сатып атат. Бул ортомчуларды биз андай сат, мындай ал деп айта албайт экен, мыйзамга туура келбейт экен. Көмүр сатуу менен алектенген ишкерлер шахтада көмүрдүн баасы кымбат экенин айтышууда. Ошол себептүү бардык жол чыгымдары менен 1 килограмм кара алтын 8 сомго бааланууда. Бизге кыймат берет да, убактында бизге арзан берсе, биз да арзан сатабыз берсе, элге жакшы болот эле. Биз жактан кыймат берет, жол керебиз бар биздин. Ошондуктан биз да көмүрдүн баасын көтөрүп атабыз. Бояктан арзан берсе, биз да арзан кылабыз. Жеке ишкерлер үчүн шахтанын өзүнөн көмүрдү түз сатып алуу да оңой эмес. Шахтадагы баага кошумча ортомчулар да өз баасын коюп сатышат экен. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.